эртең мененки эрте туруу, эртең мененки эрте ишти баштоо, эртең менен эрте соода кылуу мисалы, бул ошонун аркасында береке бардын белгиси. Алымдардын айтышы боюнча эртең менен эрте турууда чоң 5 пайда бар дейт. Биринчи пайдасы ал адамда сергектик пайда болот. Экинчи пайдасы ал адамдын жашоосуна максатына жетүү оңой болот экен. Үчүнчү максаты ал адамдын ден соолугу бекем болот экен. Пайдасы. Төртүнчүсү Алла Таала анын ар бир тапкан нерсесине береке берип коет экен. Бир тыйынга дагы. Бешинчиси болсо Алланын берекеси менен күнү узак болот экен. Күнү узак болот экен. Дегени ошол күнү берекелүү болот экен. Бар нерсе жетише турган болот экен. Демек, машалла, бул жерде да бир сонун сөз бар. Кандай сөз? Кандай сөз? Бул сиз менен биздин эртең мененки турушубузга бир себеп болгон периштелер экен. Bir шайтан бар экен. Ал качан биз багымдат намаз келген мезгилде биздин көзүбүзгө үйлөп дагы али убакыт бар, жата тур дейт экен. Экинчиси болсо кулагыбызга заара ушатып, азанды узбаганга аракет кылып, толло өзүнүн заарасын ушатып салат экен. Ошентип адамдар багымдат намазын уктап коет экен. Периште болсо келип качан азанчы хайя ала солах деп айтканда, ана ошонун ичинде деген ас-салату хайрун минан наум. Эй, намаз сен уктап аткан уйкудан жакшы, тур демезде периштелер акамаллаху адама, эй адам балдар, тургула деп периштелер жар салып турат экен. Мына ошол мезде хороздор, периште укпайбыз да. Анан хороздор анан баягынан үнүн сала кыйкырып баштайт экен. Үнүн сала кыйкырып баштап, сиз менен бизди намаз коет экен. Туугандар, машалла, мынакей кичинекей эле бир хороздун аркасында биз азыр канча нерселерге сөз айтып бердик. Эрте тургула. Эрте тургула. Анткени эрте турда береке бар. Эрте жаткыла. Алланын рахматына бөлөнөсүздөр. Пайгамбарыбыз куптандан кийин ошо замат уктагыла деген. Эмне себептен? Анткени себеп куптандан кийин ар жагында уже береке жок. Болду, жумушта да береке жок, илимде да береке жок, көргөн телефонуңда да береке жок, тапкан акчаңда да береке жок.